академик Бартальд байыркы кыргыздардын мекенин аныктаганда бир топ так эместиктерге жол берген. Мындайча айтканда, академик Бартальдтын айткан пикири туура эмес деген тиянакка келип, анан аны төгүмгө чыгаргандан кийин өзүнүн илимий сунушун, пикирин сунушташ керек да. Боровкова өзүнүн изилдөөлөрүнүн негизинде ушундай деген жаңы илимий версияны сунуштаган. Байыркы кыргыздар Модешани басып алганда, биздин заманга чейинки 3-кылымдын аягында, ошол 209-201 жылдары түндүк батыш Монголияда эмес, азыркы чыгыш Тянь-Шандын тоо этектеринде, бул чыгыш Түркистан, Кытайдын аймагы су бар. Ошол чыгыш Түркистандын тоо кыркаларынын этегинде Борохоро деген тоо кыркалары бар. Ошонун түндүгүрөгүндө Зосотун Элисун деген тала чөл аймагы бар. Ошонун батышырагында жашаган деген илимий пикирин сунуштап жатат. Бул илимий пикирди белгилүү новосибирскилик илимпоз Юлий Сергеевич Худяков, белгилүү археолог, колдоп атат. Бутанаев, кыргыз тарыхчыларынын көпчүлүгү колдоп атат. Демек, бул маселе боюнча, кыргыздардын байыркы мекени кайсыл жерде болгон деген маселе боюнча азыркы күндө негизинен эки илимий көз караш бар да. Биринчиси бул академик Бартальд айткан, аны эми азыркы күндө эски көз караш деп айтып калышты. Түндүк батыш Монголия, Кыргыз Нор көлүнүн айланасы деген. Ал эми экинчи жаңы илимий көз караш, илимий пикир бул ошол бир топ изилдөөчүлөр, чыгыштануучу, кыргызстануучу, синологдор айтып колдоп аткан жаңы көз караш, кыргыздардын байыркы мекени чыгыш Түркистанда, башкача айтканда биздин азыркы аймагыбызга эле жакын жерде, Тянь-Шань теңир тоонун улан дысы болгон тоо кыркаларында жайгашкан Борохоро тоо кыркалары Зосотун Элисун чөл талаларын чөлкөмүндө деген пикир. Эгерде ошол жаңы көз караш башка тарыхый булактардын түрлөрү менен дагы далилденип, археологиялык жана башка далилдене турган болсо, анда кыргыз тарыхындагы дагы бир маселе чечилет да. Бул кыргыздардын автохтондуулугу жөнүндөгү маселе. Бул пикир боюнча дагы илимий чөйрөдө бир топ көз караштар бар. Эгер биз жогоруда айткан кыргыздардын байыркы мекени жөнүндөгү Боровкова жана башкалардын пикири далилденип, такталып, илим чөйрөсүнө кабыл алынса, анда экинчи маселе дагы өзүнөн өзү чечилип калышы мүмкүн да. Анткени бул аймак Кыргызстан аймагына жакын, аймактык жактан, географиялык жактан, ал мезгилде мамлекеттик чек ара болгон эмес. Байыркы кыргыздар көчмөн эл болгон, алар бир топ алыс аралыктарга көчүп, конуп жүрүшкөн. Эми ошол кыргыздар жөнүндө сөз болгондо, албетте кыргыз этнонимине токтолуп кетиш керек. Кыргыз этноними этимологиясы жөнүндөгү маселе дагы кыргыз тарыхындагы актуалдуу маселелердин бири да. Анткени кыргыз этнониминин маңызы, келип чыгышы боюнча азыркы күндө кыргызстануу илиминде бир топ, бир 15ке жакын илимий көз караштар, пикирлер бар. Бирок алардын баары мындай гипотеза, илимий сунуш гана сыяктуу да, илимде кабыл алынып, чекит коюлуп элек. Алар кайсылар? Эң биринчиси, этимология жөнүндө сөз болгондо, албетте анын түшүндүрмөсүн эки топко бөлүп караш керек да. Биринчиси элдик уламыштарга таянган, экинчиси илимий. Элдик уламыштарга таянып айта турган болсок, муну кыргыздардын бардыгы эле билет. Кыргыз деген этнонимдин келип чыгышын, кыргыз деген терминдин, түшүнүктүн келип чыгышын кыргыз менен байланыштырышат. Муну ошол кыргыздан тарап, анан кыргыз деген аталыш келип чыккан деген. Ал жөнүндө бир нече уламыштар бар, алардын бир нече варианттары бар. Бирок эми уламыш деген уламыш, бул легенда, анын илимий негиз катары кабыл албаш керек. Бирок анын дагы кандайдыр бир мындай ошол байыркы адамдардын жашоосуна, турмушуна
байланыштуу бир рациональный зерносу бар да. Мисалы үчүн тотемизмге байланышкан, диний ишенимдерге байланышкан. Ал эми илимий түшүндүрмөлөргө, илимий версияларга келе турган болсок, академик Радлов ошол элдик уламыштардын негизинде ошого таянып өзүнүн илимий пикирин сунуштаган, илимий версиясын. Радловдун пикири боюнча кыргыз деген этноним, кыргыз деген сөз 40-100 сорокаплеменной, сорокасотенный народ, 40 ру эл деген түшүнүктөн келип чыккан деп түшүндүргөн. Бул жерде дагы мына байкасаңар 40 деген сан ошого негизделип түшүндүрмө берилип атат да. Экинчиси ошол 40 деген эле сөзгө таянып түшүндүргөн. Бул Ахмед Заки Валиди Тоган деген башкыр илимпозу болгон. Ал дагы өзүнүн кыргыз этнонимин түшүндүрмөсүндө ошол 40 анан гыз деп экиге бөлүп, тиги 40 эр, 40 киши деген сөздөн келип чыккан деген өзүнүн пикирин айтып кеткен да. Дагы бир ушул кыргыз этнонимин түшүндүрмөсү боюнча дагы бир илимпоздордун тобу ошол кыргыз деген этнонимди, сөздү экиге бөлүп мындай деп түшүндүрүшөт. Кыр деп биринчи бөлүгү, анан экинчи бөлүгү гыз же болбосо ыз деген көптүк сандын аффикстин уланышы менен. Мисалы үчүн Константин Петров деген тарыхчы кыргыз деген этнонимди ошол Зуев, Маргулан деген илимпоздор ошондой кылып бөлүп түшүндүрүшкөн да. Кыр биринчи бөлүгү бул байыркы түрк тилинде тала деген дагы түшүндүктү берген. Экинчиси ошол гыз, киши же болбосо тала элдери, тала көчмөндөрү деп айтса, дагы бир илимпоз Маргулан деген бул кыр тала, анан гыз, гизи деген бул ошол тала көчмөндөрү. Зуев болсо кыр кун деген экиге бөлүп, кыр тала, кун гун, тала гундары деген сөздөн келип чыккан деп түшүндүрөт. Анан огуздар менен дагы байланыштырат. Кыр деген биринчи бөлүктү алып тала, ал эми экинчиси гуз, огуз, тала огуздары. Кыргыз деген сөз этноним ошондон келип чыгышы мүмкүн деп, себеби байыркы кыргыздар огуз урулук биримдигинин дагы курамында болгон. Үчүнчү илимпоздордун тобу кыргыз деген сөздү дагы экиге бөлүп мындай деп түшүндүрүшөт. Биринчи бөлүгү бул кырык, кыргуу, байыркы түрк тилинде кызыл жүздүү, албырган жүздүү деген түшүнүктү берген. Анан ага уланган ыз деген көпчүлүк мүчө, бул Константин Петровдун пикири боюнча мына ошол кыргуу же болбосо кыргуулар, кызыл жүздүүлөр, албырган жүздүүлөр деген түшүнүктөн келип чыккан деп түшүндүргөн да. Анткени байыркы кыргыздар чындап эле европоидтик расада болуп, алардын жүздөрү ошондой кызыл жүздүү, сары чачтуу, албырган жүздүү, көк көздүү болушкан да. Ушундай эле пикирди лингвисттер Баскаков, Канонов дагы түшүндүрүшөт. Биринчи бөлүгүн кыргуу, кызыл деп, экинчи бөлүгүн гыз деп. Мисалы үчүн Баскаков ошондой деп түшүндүрөт да. Кыргуу кызыл, гыз огуз, кызыл огуздар деп. Бирок кызыл деген сөз байыркы мезгилде түстү түшүндүргөн эмес, ал мындай түндүк, түштүк, батыш, чыгыш деген маанини берген да. Кызыл деген түшүнүк, түштүк деген маанини берген дагы. Экөөнү бириктирип айтканда түштүк огуздар деген түшүнүктү берген, ошондон келип чыккан деген пикирлерин айтышкан. Андан башка дагы бир нече кыргыз этноним түшүндүргөн илимий түшүндүрмөлөр бар. Жогоруда айткандай, бул илимий версиялардын бири дагы азыркы күндө мындай кыргыз таануу илиминде биротоло кабыл алынып,
илимпоздор тарабынан ага чекит коюла элек да. Бул маселе азыркы күндө ушундай ачык актуалдуу маселе катары келатат. Эми бул маселе боюнча дагы кийинки маалыматтарды биз кийинки сабактарыбызда улантабыз.